Боо менен муунту өлтүрүп талаага көмгөн. Чүйдө кыздын өлүмүнө шектүү 14 жылга эркинен ажыратылды. Ысык Ата райондук соту чүйдө таанышы тарабынан өлтүрүлгөн кыз боюнча чечим чыгарды. 17-июндагы соттун чечими менен шектүү адам өлтүрүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыратылган. Ушул жылдын 26 февралында чүйдө дайынсыз болуп изделип жаткан кыздын жансыз денеси табылган. Чүй ОИБ маалымат таратып, кыздын 18 февралга караган түндөн бери дайынсыз болуп жатканын билдирген. 18 февралга караган түнү кыз Гидростроитель айылындагы мектептин жанында таанышы менен жолуккан. Экөөнүн ортосунда уруш чыгып, тааныш кызга кол көтөрүп, бут кийимин боосу менен муунту өлтүргөн. Кылмышты жашыруу максатында жансыз денени талаага алып барып, жалбырак бактын бутактары менен жашырып качып кеткен. Адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш козголуп, 2004-жылы туулган шектүү кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда деп айтылат маалыматта. 5-июлда Кан шаарына жакын жердеги унаа кырсыктан улам адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга көөлөр билдиришти. Маалыматка караганда Кырсык Бишкек Нарын Торгорт айланма жолунда болгон. Анын кесепетинен скутер айдаган жигит өмүр менен кош айтышты. Ал башынан жаракат алып, мээси чачырап кеткен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кудышаевич, сиздерге кайрылуумдун себеби сиздерден башка биздин маселени адилеттүү карап берүүчү жооптуу органдар жана кызматкерлер калбай калды. Биз Каракол шаарынын тургундарыбыз 2010-жылы мындан туура 15 жыл мурун жеке адамдан Каракол шаарында жарым жартылай бузулган үй сатып алган элек. Тиешелүү келишимдердин баардыгы колубузда бар. Биз бирөөнүн үйүн тартып алган жокпуз. Ушул үйдү сатып алганда дагы бизге оңойго турган жок. Жашыбыздан Россияга кетип иштеп, көп жыл эмгектенип, ага эмгегибиз менен тапкан акчага сатып алган элек. Учурда жолдошум дагы деле Россия жергесинде эмгектенет. Биздин ушул болгон эле бир эле үйүбүз бар. Башка мүлкүбүз жок, барар жерибиз дагы жок. Анан 2023-жылы прокуратура тарабынан бизге төмөнкү маалымат берилди. Ушул биз жашап жаткан үй Ысык Көл мамлекеттик университетинин биолабораториясы болуп катталып, 2006-жылы мыйзамсыз түрдө кайра жеке адамдарга сатылып кеткени маалымдалды. Бул ошол эле жылы бул иш прокуратура тарабынан каралып сотко жөнөтүлгөн. Соттун чечими менен үйүбүз өзүбүздүн колубузда калсын деген чечим чыккан. Биз авирдүү сатып алуучу, орусча айтканда добросовестный покупатель деп таанылганбыз ошол учурда. Бирок тилекке каршы жакынкы арада жогорку сот биздин ишти карап, кайра эле бул үйүбүздү университеттин карамагына өткөрүлүп берилсин деген чечим чыгарды. Бул чечимди биз адилетсиз, мыйзамсыз чечим деп эсептейбиз. Анткени жогорку сот 2019-жылы чыккан пленумга каршы чечим чыгарды. Үйдү сатып алып аткан учурда үйүбүз ушул өкмөткө тиешеси бар экенин билген эмеспиз. Демек биз өкмөттүн кызыкчылыгын бузган эмеспиз. Ошол эле учурда мыйзамсыз келишимдерге кол койгон, мыйзамсыз чечимдерди чыгарган жооптуу кызматкерлер, ушул университеттин ректору Кидибаев, туризм жана экология институтунун директору Абдыкадыров, келишимге кол койгон адамдар жоопкерчиликке тартылбайт. Тескерисинче мыйзам бузбаган биздин ушул үй бүлө жабыркап жатат азыркы учурда. Үйүбүздөн айрылып жатабыз. Азыркы учурда Кыргызстандын абийирдүү жараны катары биздин кызыкчылыгыбызды, укуктарыбызды эске алган, коргогон бир дагы кызматкер болбой турат. Ошондуктан адилеттүүлүктү издеп сиздерге кайрылып жаткан учурубуз. Биздин маселеге көңүл буруп коюңуздарды суранабыз. Бизге жардам бериңиздер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кудышаевич. Азыркы учурда биз жашап турган үйүбүздөн айрылып турабыз. Мен пенсионермин, 4 неберем бар, барчу жерибиз жок. Сиздерден суранарым ушул көйгөйгө жардам берип коюңуздарды суранам. Жардам бериңиздер.
артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Кыйналып, азыр акыркы операциясына $31,000 каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31,000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дечеле. Түгөнгөн сайын түтөгөн. Мына бүгүнкү аксакалдарыңды карап көрсө, дың деп бир ооз ачкандан коркот. Аксакалдар. Калчылдай, титирек. Сыйлык менен алдам кылып атпайбы аксакалдар? Жашың карың сыйлык. Тоо ошо сыйлыктан дагы сырткары бир мамлекеттик иш-чара болуп калса, ошол дасторконго чакыраар бекем мени. Үмүт ошол болуп калды. Алардын мындай бир акыл жазасы ушундай болуп калды да. Муну жылтыраган нерселерге берилип, жалган дүйнөнүн азгырыктарына азгырылып, бир убактылуу нерселерге кызыкчылыктарга азгырылып, баягы айтып атпаймынбы, эптеп эле ошо темпелеп бир 80ге чыгып алсаң баатыр болуп калаар бекенмин. Же бүгүн жазаланасың, же эртең жазаланасың, же бүрсүгүн жазаланасың. Так? Иштеп иштен чыгып кеттим деп, иштен чыккан болсоң да артынан кууп барып биз жазалайбыз. Мурдагыдай тааныш тамыр, жердешчилик, тууганчылык, досчулук деген жок. Ошондуктан мамлекеттик кызматка келип иштеэрдин алдында ойлоңгула. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Мындан ары чара өтө каттуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Ошондуктан биз азыр кызматта иштеп атам, эртең кетип калсам билинбей калат дебегиле экен. Кууп жүрүп болсо да артынан жазалайбыз. Урматтуу менин коллегаларым, силерге мен ушул жерде ачык айтып койгум келип атат. Бул жөнөкөй гана силерге болгон эскертүү. Saat 10'dan keyin şehirde bardығы jımjırt болуш керек. Emne üчүн стройкалар иштеп атат? Эмне үчүн көзөмөлдөбөйсүңөр? Saat 10'dan keyin, түнкү saat 12'de иштеп атышат, 1'de иштеп атышат. Бага ким жооп берет? Балбактарлык, урматтуу балбактарлык, бул боюнча эми санэпиднадзор жооп берет. Анткени алар ошо слуховой аппараттары бар, элдердин баары тынчын албаш үчүн. Бирок сиз айткандай, курулуш компаниялар жашап аткан үйдө, эксплуатация кабыл алынган үйдө шум кыла турган болсо, биз тиешелүү чараларды колдонобуз. Ал эми Мен угуп туруңуз. Силер президенттин указын аткарасыңарбы же аткарбайсыңарбы? Аткарабыз. Аткарсаңар saat 12-1'lerde шаардын ичинде машинелер жерди казып атат, стройка цемент алып келип куюп атат. Saat 10'da токтолсун деген президенттин указы бар конкретно жымжырттык боюнча. Аны эмне аткарып ким текшерет аны? Кабыл алынды балбактар. Жок, ким текшерет аны? Аны эми Госарстройнадзор текшерет, анан санэпидем танса текшерет. Сизден өтүнүч ушуну бир карап койгулачы. Себеби президенттин мыйзамы бардыгына текши бирдей аткарылышы керек. Saat 10'da токтош керекпи? Токтош керек. Болду.